Siz İmankadыр Рисалиевди ачык коом жана коомдук уюмга siz сунуштаган жоксузбу же өкмөт тараптан бирөө сунуштадыбы? Мен ал кишинин катчы болгонун жана ОБС аркылуу айлык алып жүргөнүн ушул чыккандан кийин билдим. Рахмат. КТ Мобайлдын жетекчиси Нурбек жана Рисалиевдин баласын сиз буйругуңуз менен бирөөгө көрсөтмө берип койдурдуңуз беле? Мен жана айтпадымбы, 2-майда билдим деп. 2-майда дагы орун басар экенин билген эмесмин, бирок иштеп атам деп айтты менин кабинетиме келгенде. Кабинетиме эмес, залга келгенде мен сен эмне жүрөсүң десем. Рахмат, жооп бердиңиз. Мен азыр Мүлк фондунун төрагасы, бу жерде Кыргыз Телекомдун башчысы отурат. Маалымат, мамлекеттик маалымат жана байланыш агенттиги үчөөңүздөргө суроо. Премьер-министр Абылгазиев тарабынан тууганы Рисалиевди көзөмөл кылсын КТ Мобайлга деп. Же болбосо мынчадан айлык коюп бергиле, баласын орун басар кылгыла деген кийлигишүү болду беле? Фонд Көсүмүштө Төлөбердиев төрага. Жок, мындай тапшырма же мындай сөз эч качан болгон эмес. Кыргыз Телеком. Мындай нерсе болгон эмес. Тогой, сиз жаңы келдиңиз да. Мегакомдун жетекчиси. Сизге тапшырма болуп, жанагындай каражаттарды бөлүп бер, өзүнчө оператор болсун, виртуалдык иштебейт деген премьер тарабынан тапшырма Премьер тараптан болгон эмес. Болгон эмеспи? Жок, премьер тараптан эмес. Мына урматтуу комиссия мүчөлөрү, коомчулук баарыбызга белгилүү болуп атат. Биз ачык отуруп түз кеңешкен, бул бардыгынан жакшы. Бардык нерсе айкын болот да. Эгерде жетекчилер жалган жооп берип алса, булардын совесинде. Биз чечимди токтолгон материалдар боюнча кабыл алабыз. Бул жерден эгерде премьер көрсөтмө бербесе, мен ойлойм бул Мүлк фондунун төрагасынын Кыргыз Телекомдун күнөөсү. Тиешелүү өздөрү акционерлик коомдор боюнча, мыйзам боюнча аракеттенген эмес, жанагындай кемчиликтерге жол берген. Азыр мен бир суроо менен кайрылайын Мүлк фондунун төрагасына. Сиз айттыңызчы, кийлигишип иштебеген компания азырынча айлыкты азыраак алгыла, келишимде убагында аткаргыла деген мыйзамдык сизде укук бар беле? Болса эмне үчүн муну аракеттенбедиңиз? Кыргыз Телеком даярданып турун бул суроого чогуу жооп бериңиздер. Закон об акционерлик обществах боюнча 65 статья бар. Анда фонд не имеет права вмешиваться в операционную деятельность компании. Сизге анда үстүндүк суроо. Эгерде мыйзамды сиз айтып атасыз, мен да сизге айтайын. 18-жылдын октябрь айында КТ Мобайл жоопкерчиликтелген коомуна эгер кийлигишпесеңер, мамлекеттик Мүлк фондунун социалдык фонд өкүлдөрүн кошуп эмнеге акционга чыктыңар? Бул биринчиси. Экинчиси, сиз РПО, МТР деген дагы жоопкерчиликтелген коомуна текшерүү жүргүзүп атпайсызбы финансы байланыш боюнча? Мына менде маалыматтар турат. Же сиз таңдалмай иш кыласызбы? Сиз аукцион боюнча айтып атсаңыз керек, жана бизге кайрылган Кыргыз Телеком члены комиссия болуп бергиле деп. Ошондо биз өзүбүздүн бир специалистибизди бөлүп бергенбиз. Жок, мыйзамда кийлигишүүгө тыюу салынган деп атат. Сиздин кийлигишкен фактын айтып атат. Бул указание бериш боюнча кийлигишүү да. Биз ажы указание берген жокпуз, а как член комиссии биздин специалист катышты. Бул биринчи. РПО РМТР боюнча мен мегер эсиме эметпесе, бир кандайдыр бир эме болгон, кайрылуу болгон, арыз болгон да. Ошол арыздын негизинде биз, конечно, реакция кылышыбыз керек болот. Рахмат. Кыргыз Телеком кыскача да жооп берсеңиз. Мен түшүндүрүп кетейин, аукцион боюнча. Эмиль Акматов, Кыргыз Телеком. Микрофонго жакыныраак. Аукцион боюнча. КТ Мобайл аукционду өткөзгөндө как раз биздин акционерлерден Жок, аукцион боюнча сураган жок. Мен сурадым, эмнеге кийлигишпедиңиз? Мегаком менен КТ Мобайлдын чырын коомчулукка чыгарбай, сиздин дочерний компанияда эмнеге чечпедиңиз? Ошону сурап атам. келишүүгө аракет кылдык, келиштик. Ошон үчүн Акылбек Жекшенович менен ошондой бир келишимдерге келишип, сүйлөшүп ишке ашырып атабыз баарын азыркы убакта. Акылбек Жекшенович, акыркы суроо. Сиз эмнеге коомчулукка чыгарбай эле премьер-министрге кирип, сизге басым кысым болуп аткан жөнүндө токтотуп коюуну өтүнгөн жоксуз? Бул маселе айтылган, мен айтканым керек. Проблема болуп атат. Кайсы убакта айттыңыз? 2-майдан кийинби же мурунбу? 2-майдан кийин айтылган. Майдан кийин. Рахмат жооңуздарга. Бул боюнча өзүнүн тиешелүү бааны комиссия берет. Сиздин Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, ачык айтканда комиссиянын түзүлүшүнө сиздин шалакылыгыңыз себеп болгон. Сиз ошол маалымат чыкканда эле өкмөттү жыйнап туруп, мына азыр кызматтан кетирген жетекчилерди ошондо кубалап, бажаңызды кубалап, баласына баа берсеңиз, комиссияда түзбөйт эле, мамлекет бул деңгээлге чыкпайт эле.
Бая сіз өзіңіз оор басырықты дайым шашпайсыз, ошол таасир етіп қойды да. Мен қалай айтып едім, сіз ыкчам аракеттерди жасасаңыз bundan кейін. Бұл мамлекет үшін, келешек үшін ыкчам аракет болуш керек. Biz albatta депутат комиссия бүгін жиынтық шығарбайбыз, кейін сіздерді ешкімді чакырбайбыз дагы. Эгерде кимде маалымат болсо, бизге келип берсеңиздер болот. Biz жақын арада өзүнүн отурум менен жиынтық шығарып парламентке алып чыгып, дагы тиешелүү жетекчилердин жоопкерчилигинче карайбыз. Айрыкча Мүлк фондусу, Кыргыз Телеком, жана маалымат байланыш агенттиги боюнча. Себеби булар азыр коомчулукта 1000 сом алган адам паракор деп камалып атат. Бу жерде миллиондор айланып атат, булар көзү жумуп отурган, бул кечирилгес. 5 мегагерц, 15 мегагерц деген жанагы Фонекске байланышкан мамлекеттин мүлктөрү жөнүндө 5-6 кылмыш турат. Урматтуу Финполициянын төрагасы, сиздердин иштер начар. Кылмыш эмнеге аяктабайт жылдап? Демек кызыктар сиздин кызматкерлер бар. Ушуга баа берсеңиздер. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, активдүү катышып бергениңиздерге барыңыздарга рахмат.